izlөөчүлөр, мынакей бүгүн биз сиздер менен Куттуу студияда амандашып жатканыбызга абдан кубанып турган учурубуз. Анда бүгүн Ат Башы районунун Арууке Шайыр апаларына мейманга келдик элек. Анда 1 саат бою сиздер менен биргеликте болмокчубуз. Анда эмесе сиздердин алдыңыздарда жалаң гана Шайыр апалар. Кандайсыздар? Манайыңыздар жакшыбы? Өзүңөр жакшы келип алыңарбы? Ооба, рахмат. Биз буюрса жакшы келдик. Анан сиздерден дагы мынакей жанатан бери күтүп аттык. Ушундай мыкты деңгээлде экенсиздер. Анан кээ бирөөңүздөр да күлүп тамашалап айтып аттыңыздар. Кече даярданып алсам болмок экен, ырдап алсам болмок экен деп. Бирок мен ушул нерсеге таң калып жаттым. Сиздерде баягы мен азыр даяр болбосом да ырдайм деген бир дем күч турганын байкадым. Анда сиздерге ийгилик кааламакчымын. Рахмат. Анда эмесе келиңиздер, программабызды баштаардан мурда бир өзүбүз тааныштырып алсак, Бүгүн баягы жалаң кыздар жана мен дегендей агайыбыз отурат, агайыбыздан баштайлык. Мен Кыдырков Дүйшөнбек Жунусович 45 жылдан бери Арашан ансамблын түптөп жетектеп келгем. Азыр ушул шайыр апаларга жардам берип, ушулардын музыкасын жасып, музыкасын ойноп берип жатам ошол. Абдан жакшы. Келиңиз. Мен Бактыгүл Бакаева, Жумамыдин Шералиев атындагы музыкалык искусство мектебинде комузму сабагынан мугалимсиз. Жана ушул Арууке Шайыр апаларынын мүчөсүмүн. Абдан жакшы. Мен Максутова Жыргал. Мен да ушу Шайыр апалардын Арууке атындагы мүчөсүмүн. Өзүм болсо кыргыз мектепте кыргыз тилинен сабак берип иштейм. Пенсияда курганда болсом дагы пенсияга алам. Абдан жакшы. Мен Айдарова Шарбы. Арууке Шайыр апаларына мүчө болуп келгем. Айылдан, Жаңгүштөн пенсионермен азык убакта Шайыр апанын мүчөсү болуп ушулар менен. Ырчымын деп коебуз. Ооба, ырчымын. Абдан жакшы. Ырчы болуп иштейм. Мен Шадыбекова Фатимамын. Ушул Арууке апалар тобун түптөгөмүн. Азаматсыз. Бул топтун ушундай түптөлүп калышынын негизи биздин кыргыз элинин салт санасын, үрп адатын, кыргыз элинин апалары кандай экенин бир өзүбүздөн кийинки муундарга даңазалап, өзүбүздүн жакшы жактарыбыз менен, жакшы иштерибиз менен бир жакшы из калтырсакпы деген максатта түзүлгөн. Анан өзүң айткандай, кап момуну жасап албай жана деп аткандын барысы ушул бобу азыркы заманга жараша көпчүлүк ырларды жаздырып коюп эле, анан оосубузду кыбыратып ырдап коюп ошого көнүп калганбыз да. Анан ошон үчүн силер келип эле жок, жан дүйнүңөр менен ырдагыла дегенде баарыбыз сүрдөп калып атпайбыз, байланайын. Анан эми азыркы мезгилде илгери биз ушинтип кичинекей балдарды багып, иштеп, шайыр болуп, шаңданып ушундай жүргөнбүз. Анан азыркы эми жаштарыбыз таарынбасын, азыр иштейт, анан бат эле чарчап калышат. Көпчүлүгүн оокат дүйнөгө аласкып кетишет. Ошентпей элибиздин арасында да шаңкылдап шайыр болуп, баласын багып, күйөөсүн, үйдүн куту, үйдүн президенти катарында таманынан өлө көтөрүп, өзү дагы биздей көтөрүмдүү болуп жакшы жүрсөбү деген эле насият, салтыбыз, шартыбызды көргөзөлү деген максатыбыз. Азаматсыз, келиңиздер. Бир дүңгүрөтө кол чаба алчу. Мен Үмөтова Жамиля Мукановна, Жумамыдин Шералиев атындагы балдар искусство мектебинин би сабагынын мугалимимин. Арууке Шайыр апаларынын мүчөсүмүн. Бийчимин деңизчи. Анда буюрса программанын жүрүшүндө дагы эжени бийлеткенге аракет кылабыз. Мен Исаева Нуржамал Артыкеримовна, кесибим боюнча фармацевмин. Арууке Шайыр апалар тобунун мүчөсүмүн. Жакшы. Мен болсо Карымбаева Чынаргүл. Ушул мектепте, музыкалык мектепте иштегениме 48 жыл болду. Ушул мектепте азыр дагы иштейм, мурун дагы ошо директорлук кызматта иштеп, окуу бөлүмүнүн башчысы болуп, эми жаштарга берип, азыр мугалимдик кызматта иштеп атам. Көп жылдан бери ушу Шайыр апаларга келип, Шайыр апаларынын да мүчөсү болуп, ушинтип жүрөбүз чогуу. Абдан жакшы экен. Менин атым Дүйшөйева Жыпар. Шералиев атындагы искусство мектебинде мугалим болуп иштейм. Биз дагы ушул Шайыр апалардын тобунда көбүнчө ушул мүчөсү болуп жардам берип, ошол музыкалык мектептин астына уюшулганбыз.
Төлөбаева Зарипамын. Атбаш райондук Жумамин Шералиев атындагы балдар искусство мектебинин директорумун. Өзүм комуздан сабак берген мугалиммин. Азаматсыз. Абдан жакшы, келиңиздер. Эми биз салт болуп калгандай эле программабыздын жүрүшүн тааныштырып өтөйүн. Бизде атайын бөлүктөрүбүз бар. Суроо жооп, андан сырткары кызыктуу башыбыздан өткөргөн учурларды эстейбиз. Андан сырткары музыкалык табышмак деген оюнубуз бар. Мунун баардыгын биз программабыздын жүрүшү менен тааныштырып, ойноп, күлүп кете беребиз. Анда келиңиздер. Эң негизгиси программабызды шаңга бөлөп бир көңүл ачканга сиздердин ролуңуздар өтө чоң. Ошондуктан тартынбайбыз, ырдайбыз, бийлейбиз. Даярбызбы? Даярбыз. Анда кеттик, келиңиздер. Анда алгач эле программабызды бир шаңга бөлөлүп дагы кимиңиздер ырдап бересиздер. Фонограмма менен көпчүлүктөр ырдап келебиз деп, анан жандуу үнгө не жетсин. Андан сырткары керектесе ошо фонограммада ырдап жаткан ырчылардан мыкты ырдаган дагы шайыр апаларыбыз көп. Ошол себептен сиздерге ишенемин, сонун ырдайсыздар, сиздерди баалайбыз. Андан сырткары телекөрүүчүлөрүбүз көбүнчөсү жандуу үндү күтөт экен. Ошол себептен мынакей 1 саат бою бүгүн жандуу ырдайбыз. Анан айтыңызчы, Фатима апагабызга дагы суроо бербесем болбойт. Мынакей топтун мүчөсү экенсиз. Деги эле түзүлгөнүңүздөргө канча жыл болду? Түзүлгөнүбүзгө теги 2006-жылы эле түзүлгөнбүз. Ошондо дагы Нарын телевидениясы тартып, анда шайыр апалар деген жок болчу. Анан передача берилген ошондо жайлоодон тартып да, Босогодон тартышкан. Анан ошондон бери көп эле жакшы жыйынтыктарга жетиштик. Биздин композитор, дикторубуз Кайыповдун 70-жылдыгында баш байгин утуп алып, биздин шоубуз ошондон кесилип калды. Ошонун эртеси 2 күндөн кийин эле филармонияга, силер жеңүүчү болдуңар, филармонияга ырдайсыңар деп филармонияга барбадык. Биринчи чыкканда. Биринчи чыкканбыз. Азаматсыздар. Ошондо оркестр менен ырдаганбыз. Оркестрдин жетекчиси Тилегенов бизди бир ырдап туруп эле, ырдайсыңар деп койду да. Таң калып канча ырдайт экенбиз десек, ошондо ырдап кетти. Кайыпсыздын ырын. Анан ошондон бери Кудайга шүгүр жакшы шайыр апалардын биринчи айлампасында биринчи орунду алдык, лауреат болдук ошол жерде. Таласта гала концертке катыштык. Андан кийин Туркияда Кутахия деген баягы
кинодогу Кутахияга барып, ошол жерде ошол шаардын негизделишинин 90 жылдыгында чакыруу менен барып катышып, ал жерде жакшы ийгиликтерге жетишип келдик. Андан кийин Түркцойдун дагы конкурсун жеңүүчү болуп Ташкентке бардык. Ошентип Кудайга шүгүр, кыздарыбыз жакшынакай эле келатышат. Көлдүн жээгинде жыл сайын жайында барып ырдап келишет, эс алып келишет. Анан эми быйыл биздин ат башында этно фестиваль болгон атат. Ошого дагы катышабыз деген ойдо турабыз. Эми аны өкмөт билет го. Азаматсыздар, алгачкылардан болуп биз чыктык элек, ошондо деп айтып калдыңыз. Мынакей азыр бардыгына тепкич болуп, мынакей азыр ар бир региондордо шайыр апалардан учубуз кур эмес. Бардыгы чындыгында мен аябай суктанам да. Ушул шайыр апаларды алып барганымдан дагы сүйүнүп ушундай бир сиздерди аябай жакшы көрөм десем да болот. Анткени мыкты талант ээлери сиздер да. Көп кырдуу талант ээлери сиздерде болот. Акыны дагы, ырчысы дагы деги эле койчу. Анан бүгүн дагы сиздерде ошондой апаларыбыздан дагы бар экен. Анда программабыздын жүрүшүндө таанышмакчыбыз. Келиңиздер анда кайрадан эле ырдайлык. Баарыңыздардын эсиңиздерге түшүрдү окшойт жайлоо өзүнчө бир керемет. Анан мынакей апабызды көрүп атып азыр мени программа бүткөндө урушпаңыздар, себеп дегенде чындыгында даярданбай эле ырдайбыз деген мына апа азыр дагы тастыктап отурду. Анан айтыңызчы апакей, сизге дагы суроо берилип турат. Чынында бул баягы район андан сырткары айылдар болуп бөлүнөт, дат башыдагычы. Анан ушул айылдан келип көрсө сиз деген мыкты ырдаганыңыз үчүн сизди тандап алышкан экен да. Деги эле бул топтун мүчөсү кандайча болуп калдыңыз? Ким сизди сунуш кылып ушул жерге алып келди? Мүмкүн сиздерде деле ошол айылдарда дагы шайыр апалар чыгып атса, эмнеге ага кошулбайсыз? Кошулуп келип калдыңыз. Туура суроо. Бизде ошо чын эле ат башыда биринчи чыккан ушу Фатима эжелер уюшулган топ экен да. Анан мен тиги кызым бар эле, мына ошо айтпай ушу Фатима эжени таанып билем. Десем тааныйм дейт, тааныбасаң мени кошуп койчу. Десем эле кызым тиги звонить этипчи эжеге, ушу номерге мамам чакыргычы өзүңүз деп. Анан сен келесиңби дейт. Ой, келейин эже деп эле тим эле атканоктой келгенен ошо ойдо мүчө болуп калдым. Анан эми бизде аркы Казыбек айылында деле бар, башка айылда жок. Анан бирок ушул өз каалоом менен эле өзүмдүн ушул топтун мүчөсү болдуңуз. Тиги үйдө жатып отурбай мен деле эл көрөйүн, жер көрөйүн. Жакшы адамдарга жолуктуп, жакшыларды көрүп атабыз. Ошолордон үлгү алып атабыз дегендей. Ошо өмүрүмдө ошо бир аз күн болсо дагы, бир күн болсо дагы көңүлдү өткөнгө аракет кылайлы, өзүмдү өзүм көтөрүп
ушул кишилер топто жүрөм. Мынакей тиги мен сиздерге дагы бир ирет баягы дем күч бергим келет. Себеп дегенде Шайыр апалар баягы көбүнчөсү улуу муундагы апаларыбыз дагы бар. Биз Шайыр апалар тартып жүргөндө 80-90 жаштагы апаларыбызды дагы көрдүк. Ошол жерде ырдап. Бирок ал апабызды дагы 80-90 жаштагыдай көрбөйбүз. Мен ойлодум 60-70 жаштагы экен деп. Анан сурай келсем ошондой жашта экен. Анан ал апа дагы ошентип айтып күлтүрүп атпайбы. Менин жаштыгымдын себеби эмне? Мен себеп дегенде баягы небереңден өлүп кутуласың, балаңды бөлүп кутуласың дегендей, мынакей неберемди багып ошол жерде отурбастан мен кыймыл аракет кылып ырдаганым үчүн мен жашарып атам дейт. Анысыгандай чын эле сиздер сулуусуздар. Ошол себептен баягы неберени багып үйдө отурганда апаларыбыз көп. Анан ушинтип жок мен караган кезде эмнеге отурушум керек, мен ырдашым керек деп мына өзүңүздөрдү сыйлап ушинтип ырдап жаш болуп аткан сиздерге таазим. Келиңиздер эми дагы ошо биринчи бөлүгүбүзгө өтөлүк. Биринчи бөлүгүбүз бул кызыктуу учурду бир артка кайрылып эстеликчи. Кимиңиздерде кызыктуу башыңыздардан өткөргөн учур бар? Ошо топтолуп жүрүп атпайбызбы? Анан жанагы сахнага чыгыштын өзү, телевидение тартылыштын өзү деле бир бизге бир кыйын болду да аябай. Анан бул көйлөктөрдү которуп кийиш андан беришпейт. Азыр бүгүн ушу келбей калды, бизде бир Шайыр апабыз бар. 80ге чукулдап калды. Ошундай шашмада өзүнүн көйлөгүн кийип, ал өзүнүн көйлөгүнүн үстүнө менин да көйлөгүмдү кийип атты. Могу жерге койгом деп эле таппай атам. Кызым ошо жанымда жүргөн ал да таппай атам. Көрсө тиги кийип алып турат. Могу менин көйлөгүм турат. Турбайбы десем, качай жок бул өзүмдүн эле көйлөгүм. Сен көйлөгүң ичимде турат. Ушинтип анан биринчи жолу кетеркадан тартылып атасыз, ошондо издеп тартпайсыз. Баары чогулуп истечи. Чогулуп көйлөк кайда. Ушундай кызыктуу күндөр болгон бизде. Чыгармачыл адамдарда мындай учурлар көп кездешет. Сонун кызыктуу учур экен. Чындыгында чыгармачыл адамдарда мындай кызыктуу башынан өткөргөн учурлар көп кездешет чынында. Буюрса программанын жүрүшүндө эстейбиз. Анда келиңиздер кайрадан эле ырга кезек береличи. Келгиле сыйлашалы тирүүлүктө, мейманбыз биз бирибизге. Дүйнөгө түлкү болгон ким бар дейсиң? Жашайды кир түлүппөй, жашайды кир сактабай дилибизге. Айбали. Бул дүйнө белек болуп бизге келген, эркинче жашап өтүп теңир берген. Кар өзгөй болбойлучу бул өмүрдө, ажалды айтылачы, ажалды айтылачы, кимдер жеңген? Акбали сондур. Жар болуп жакшылыкта жар кылгайлы, келгиле көңүлгө кир калтырбайлы. Жанашып жакшылыкта бирге жүргөн, жакшынын жакшы экенин, жакшынын жакшы экенин жашырбайлы. Жанашып жакшылыкта бирге жүргөн, жакшынын жакшы экенин, жакшынын жакшы экенин жашырбайлы. Келгиле көңүлгө кир калтырбайлы. Айбали азаматсыз мынакей ыр эмес бекен. Чынында апабыздын дагы ырдаганы мыкты экен. Анан айтыңызчы, деги эле бул ырды бүгүн сиздин тандооңузга ким сунуш берди? Мүмкүн жетекчиңиздер ар бириңиздерге азыр сен бул ырды ырдайсың деп бөлүктөр болоптур, же өзүңүздөрдүн баягы тандооңуздар, каалооңуздар болоптур. Деги эле азыркы ырды өзүңүз тандадыңыз. Бул эми Саламат Садыкова ырдап жүрөт да. Анан ырдап атканда эле ошо сөздөрү мага аябай жакты. Мындай
ажалды айткылачы кимдер жеңген деп ажалды эч ким жеңе элек го ушул убакка чейин. Ошол сөздөрү анан бири-бирине мындай жашоодо кечиримдүү бололу, бири-бирибиз менен мындай жакшы бололу деген үндөгөн ырлар экен. Анан мага ушул ыр жагып калды. Өзүмдө мен ырларды жакшы көрөм. Анан ошол боюнча ушул ырды өзүм тандап эле анан ушуну ырдагым келди да. Жетекчиңиздер сиздерге чектөө болобу? Ушул ырды ырдагыла, бул ырды ырдабагыла деген. Баарыбыз эми жанып отуруп алып эле кеңешебиз. Бул ырлар анан негизгиси эле биз ушу ат башы элинен чыккан ушу ат башынын обончу композиторлор ошолордун ырларын тандайбыз да көбүнчө. Анан ошондой ырларыбыздын көбүнүн баары эле мындай ата мекенге, патриоттук сезимге мындай тарбиялаган ырлар да. Анан кийин ошо баарыбыз тууралап эле анан кийин ушуну алалы, эки голоско бөлө турган болсок эки голос же мындай кылалы, тигиндей кылалы деп кеңешип ырдайбыз да. Абдан жакшы экен. Бул суроону бергениmin себеби дагы азыркы учурда баягы сиздердей муундагы апаларыбыз көпчүлүк учурда мурунку өзүңүздөрдүн курагыңыздарга жараша ырларды көп ырдайт. Анан азыркы сиз ырдагандагы азыркы жаштардын дагы табитине ылайыктуу азыркы замандын ыры десек болот. Анан ошол себептен ырдап атканыңызда мен сизге дагы ушул суроону берип калдым. Азаматсыз сизге дагы терең таазим, үнүңүзгө береке. Келиңиздер эми кайрадан азыр биз экинчи бөлүгүбүзгө өтсөк, бизде азыр операторубуздун жардамы менен музыкалык табышмакка кезек берелик. Сиздерден дагы көп суранам, буюрса, бул табышмактагы сиздерге жеңил болот болуш керек. Анан тапканга аракет кылыңыздар, сөзү обону кимге таандык. Анда кеттик, биринчи ырыбызды тыңдап өтөлүк. Жана алып Осмоновдун Сен оруга мен оруйн ата журтта. Алып Осмоновдун сөзүнө жазылган. Сен оруга мен оруйн ата журт. Шамши Өтөбаевдики эмес. Ошонуку. Шамши Өтөбаевдики. Азаматсыздар. Дүңгүргөн кол чабык болсун. Яки алгачкы эле табышмагыбызды туура жооп берип жатасыздар. Буюрса, мына алдыда дагы 5 табышмак, музыкалык табышмагыбыз бар. Буюрса, аны дагы сиздерге жеңил болот деген ишеничтемин. Келиңиздер, анда дагы бир экинчи музыкабызды тыңдап өтөлүк. Азыр мен сиздерге дагы бир сөз берип өтөйүн. Буюрса, ушул табышмакты көбүрөөк кимиңиздер тапсаңыздар музыкалык, сөздүн программабыздын аягында сиздерге эркин микрофон берет. Мүмкүн коллегаңыздарды, деги эле үй бүлөңүздү мактайсыздар, куттуктоо айтасыздар кыргыз элине. Жакшы экен. Ошол себептен азыркы эжекебизге бир упай берип койсок. Анда келиңиздер, экинчи музыкабызды тыңдайлык. Бул музыка да сиздерге тааныш болсо керек. Себеби дегенде биз азыркы жаштардын музыкасын алган жок. Сөзүңүздөргө ылайыктуу музыкаларды койгонго аракет кылып атабыз. Шахра Таликова дайт. Арзы Бидияровдары. Жаштыгыңды кечирдиң. Коштошуп койдум беле Коштошуп койдум. Коштошуп эле. Мынакей. Чыгармачылык адамдар ар кандай сөздөрдү айтса да жараша берет дегенде, ырдын сөздөрүн айта баштадык. Негизи Сөзү Бурулкан Карагуловага таандык экен, обону Арзыбек Бидияровдука. Эжекебизге дагы бир упай берели. Сүйүндү сүртүп келиңиз. Дагы окшоштурдуңуздар, азаматсыздар. Муну да жаңылган жокпуз. Келиңиздер, анда кийинки музыкабызды тыңдап алалык.
аябай ушундай ойлонуу менен отурат. Табабыз. Сагынам, Мусабаев. Сагынам деген темасын Фатима апабыз таап атат. Автор Жипар эжекебиз таап атат. Келиңиздер, анда сиздерге дагы бирден, сизге 2 упай, сизге 1 упай. Келиңиздер, аягында табабыз. Анда келиңиздер дагы бир рет тыңдайлык. Kırdalık büyük mahalat. Kanki Eraliyevanın oğlu. Овану Канки Ералиеваныкы Ырдалык бүкпөйт махабат. Сөзү Аты бери алып кетип кой. Ай, азаматсыздар. Барыңыздарга эркин микрофон берген. Бириңиздер өтүп атасыздар, келиңиздер. Кийинки музыканы тыңдайлык. Сөзү Темирбек yazdık mı? Kamçıbek Yusupov. Ооба, Дөөлөт Казиева экен сөзү. Темасы өмүрлөш болсоң сизге. Азаматсыздар. Агайыбыз дагы бүгүн сиздерге жардам берип татты. Дагы келиңиздер, эми биринчи бөлүгүбүздөн акыркы музыканы тыңдайлык. Оларды жаш карабия билсек керек. Ayıcık. Азаматсыздар, келиңиздер, анда чогуу кошулуп бир ырдайлыкчы. Алтын балалы бизи ойноткон, бизге билгизбес, сени ойноткон. Өзүбүзгө кол салып. Азаматсыздар, бул да болсо сиздердин жеңишиңиздер. Чындыгында баягы таппай калган жоксуздар. Бул дагы топтун жетекчисинен дагы көз каранды дегендей, чындыгында бардык ырга дагы сиздер кайдыгер мамиле кылбастан, сөзү обону кимге таандык экенин карап коет экениңиздерден маалым болду десек болот. Анда келиңиздер, эми кайрадан эле ырга кезек берелик.
сиз ушунча ырчы эжекелерибизди каяктан таап алгансыз? Азамат көпчүлүгү биринен бири угуп эле, могу Шакен сыяктуу. Ооба, ээрчилик беришти. Конкурс жарыялаганбыз. Бирок негизи биз өзүбүз эле ушу аялдарды жакырчылыктан чыгаруу, аялдардын көңүлүн көтөрүү деген бир Ерайым деген коомдук аялдардын уюму менен негизи ошо менен түзүлүп калганбыз. Мына Зарипа, Жыпар, могу Чынар, мен 2007 основасы мына ушулар да, негизи мына ушуларбыз. 2007 жылы. Анан бирин-бири ээрчитип келди. Могу Чынар болсо ушу ырдаган кишинин подружкасы ушул ээрчитип келди. Азамат сиз анан келиңиз Нуржамал эже. Анан деги эле бул чыгармачылыкка кандайча аралашып калдыңыз? Мүмкүн бала кезиңиздеги кыялга жетпей жүрүп, мынакей азыр Фатима апа сизди ушундай кыялыңызды орундатып, ушинтип теледе көрүнүп деги эле ырдап жатасыз. Мен эми бала кезимден ыркор кружокторуна катышып ырдап жүрчүмүн. Эми мындай эл арасында жөн өзүмчө эмелерди ырдап жүрчүмүн. Анан Чынар эже бир күнү ушундай уюшулуп атат, барбайсың деп. Жок эже, мен бошобойм, башка убактым да жок, ырдабайм, ырдаган убактым болбойт менин дейм. Анан бир күнү Нуржамал бир эле барып койчу деди. Жөн эле барып койчу дедим. Анан макул деп анан бир эле келип койгондо чыга албай калдым, ошончо эле анан эле катышып ырдап калдым. Жакшы экен, андай жакшы. Ошентип дагы бир эле келип чыга албай калган дагы көп барыңыздар да кездешеби? Бизди айылдагылар айтат дейт. Мен ырдап атсам, бул ушинтип эле өзүм карап, маданият үйүнөн чыкпай калды. Көрөбүз деп айткан бар айылдаштарыбыз дейт. Анан биз мына бүгүн буюрса телевизорда чыгып атабыз, эртең бизди көрүп алып анан айтышат дейт. Чын эле мунун ырдап жүргөнү чын турбайбы? Көрсө бул бир нерсе чыгармак турбайбы деп айтат. Раз бизди тартып атпайсыңарбы деп кубанып калганда апаларыбыз көп да. Сиңарындай сиздерде дагы ошондой учурлар кездешет. Кээ бирөөбүздө бар, апаларыбызда аталар ушундай кошо алып келип концерт бүткүчө жанында олтуруп кетишет да, алып алып. Кээ бирөө болсо тескерисинче азыр бүгүн сен барбайсың деп эшикти илип алгандар да бар экен. Анан алдап атып мен качып чыктым деген апаларыбыз да көп кездешет. Караңыздарчы, бул дагы өзүнчө бир кызык жашоонун керемети болуш керек. Ооба. Келиңиздер, анда апабыз дагы ыр жазат деп уктук, апабызга да кезек берсемби деп ойлоп атам. Апа, келиңиз, анда сиздин бир тамашалуу ырыңызга кезек береличи. Акын деле эмесмин, бирок акындар жазган ырларга Болсо мен ойлойм. сүйүүчүлөрдөнмүн да. Анан кийин ошо эл жерге тияк бияк жанагы патриоттук ырларга арнаган ырлар көп эле окулуп атат да. Анан кийинки күндөр мен өзүмчө бир башкага окуп жүрөм. Жана телефонго ссылкалар, кызыктуу бир ырлар келип калат. Анан ошонун уландысы деп чыгарып коюп атам да. Жакшы. Ат башылыктар жолду тоспойт, ат башылыктар аябай пейил сонун. Ат башыда тиги завод жок, анан калк сонун деп сонумуз келиптир. Эми ал баягы түпкү тегине изилдесек, ал айдан чыккан акындардын ыры экен. Анан ат башты которуп коюшуптур. Анан аны окуп алып туруп мен мындай деп которуп койдум. Ысык суу, свет, газ жок деп сактар жүрөт да. Ысык суу, свет, газ бар. Чарбасы балык дагы бар. Жер жемишиктин түрүн өстүргөн, таңкталган таза балы бар. Ат башын сонун жер эле, мичүрүнчүлөрдүн баары бар. Казак, өзбек, дунганы, карачай, орус калмагы. Ат башыда айтоор көп улут, ынтымактуу бүт баары. Ат башында мурдатан кирпич завод иштеген. Дагы бир завод ачылган, иш жүргүзгөн сүт менен. Чоңдорго айтпайт кошамар, чоңдукка кылбайт далалат. Ар кимиси чоң өзүнө, арбайын сол баратат. Ал ырас, жолду тосушпайт. Пейлигенин калкы бар, адилет ишти жүргүзгөн айыл өкмөттөр дагы бар. Эсептешпеген хан менен элибиз айкөл чынында. Эмгегин элге арнаган эр азаматтар көп ат башында. Анан биз кантип тынч болбойлу. Чынында ат башы жергесинен мыкты талап ээлери чыккан. Мынакей аркасында дагы сиздер ушинтип жолдон жолдоп ырдаганыңыздар дагы, ырыңыздар дагы азыр апабыздын ырын дагы угуп отурсак, чынында ат башы жерин ушундай мактап. Сизге чыгармачылык ийгилик, калемиңиз болчу берсин. Келиңиздер, анда кайрадан бир башыбыздан өткөргөн кызыктуу учурду эстейлик. Менде да бир кызыктуу учур эсиме түшүп атат. Биз 2018 жылы Турцияга барып, Стамбулдан түшсөк эле айланайын, аэропорттун өзү эле 10 километр аэропорт турбайбы. Анан тияктан өзүнчө элдер чуркап, бияктан жүргүнчүлөр өзүнчө чуркап атат. Анан коркуп өзүбүз
Анан эжеде апаларга айтып атам, ай бирибизден бирибиз калбайлы. Анан тетиги кызыл кофтачаңды ээрчийли, ошол биздин рейс менен барат экен деп баратсак эле, жеткенде эле карасак эле бат басат турбайсың ал аэропортунда. Эки эжебиз жок. Нуржамал эже менен Жыргал эже жок. Анан баягы эменин баары турат, полициясынын баары турат, тиякта киши толуп турат, киши тааныбайт, таппайсың. Анан баа жерден туруп алып эле Нуржамал же, Жыргал же деп аябай кыйкырып атам. Мен десем эле анан жанында бир подружкам болду. Ай, азыр сенден деп полицияга алып кетип калат буягы. Деп меничи. Бирок ошо 5-6 жолу кыйкырып жибердим окшойт, табылып калды. Келатсат бир мал паспорттон көтөрүп алып. Биз элеге кетип кетиптирбиз. Кайда бардыңыздар? Башка жака кетип калдык. Аны кайра бизди транзит кылып бер жака салып эме экен. Дагы болбуска. Паспорт алып алган сакшы отуруп, ошо паспортту көртүп, анан рейс карап туруп тиге салган бер. Анан как раз Зарипа кыйкып калып тияка кетип биздер Канчанчы жылдар эле? 2018. Ошондой болуп кетти. Ай сен кайда болуп ой таппай калсаң анан деп анан келсе ушул атпайм, ай бас бирибиздин артыбыздан баса алып, даже могу кармабагыла деп. Жүктөрүбүз тиги немеде да транзит менен кетип атат анан колунда ручной сумкалар. Детсадтын балдарындай болуп жетелешип алган деп бал жерден жүрүп. Ошондой кызыктуу окуялар болгон. Андан жакшы экен. Келиңиздер анда бир жүзүбүзгө жылмаюу тартып алдык. Эми баягы жалаң кыздар жана мен деп тамашалап өттүм эле. Агайыбызга кезек бергим келип жатат. Агайыбыздын дагы бир сонун чыгармасын угуп, анан агайыбызга дагы бир суроо узатайын. Кандай дейсиздер, сизди ушундай көз караш менен карап турду, сиз көптөн бери ырдай эле окшойсуз. Билип калды. Биз дагы аябай ушунчалык кыйнап агайыбызды себептегенде ушул баягы убагында дүңгүрөп турган Арашан тобунун жетекчиси болсоңуз, ал кезде ушундай бир мыкты топтордун бири эле да. Анан өзүңүз жогоруда айтып калдыңыз 40 жыл эмгек кылдым деп. Анан сизди ушул бүгүнкү программабызда ырдатпай койсок болбойт го? Ошол себептен сизди кыйнадык бүгүн. Себептегенде сиз ырдашыңыз керек.
Эми кийинчерээк эли барын ырдатып жүрүп өзүм ырдаган убакыт. Ооба, ошол себептен кош керек э. Азыр дагы ошол программабыз кененирээк болсо агайыбызды дагы 1-2 ырын ырдаталы дейбиз, тилекке каршы. Сиздер дагы ырдашыңыздар керек болуп атат. Ошол себептен агайыбыздын бир ыр укканыбызга да ыраазыбыз. Анан айтыңызчы, деги эле сиз жогоруда ошо уккан маалыматыбыз боюнча өзүңүздөн дагы уктук, обон дагы жаратат экенсиз, э? Деги эле канча обондун ээсисиз азыркы учурда, дагы алдыдагы пландарыңыз обон кайсыл учурда деги эле сизге келет? Ошо обончу болон деп деле ойлоп турмун да. Бирок мындай карасам 30дан ашык обонум бар экен. Айрыкча кийинчерээк ушул апалар менен Шайыр апаларга келгенден бери бул жыргал жакшынакай бир сөздөрүн жасап, илхом келе обонун мени чыгарып, жанагы Чыңгыз атабыздын 80 жылдыгына арналган бир жакшынакай ырдын сөзүн жасап, ал дагы тетиги көп неме жеңге чейин барып келди. Дагы эмне деп айтам, эже көзүндө бир дуэт жаздырганбыз, ошол сөзүн дагы ошол жыргал жасып, анан обону мен чыгарып. Сизге сунуш келсе эле чыгара берет экенсиз обондорду, э? Кеңешип, кезип. Туура айтамбы? Канча обонуңуз? Ошондо баш аягы 30дан ашыктыр. Мен баарын деле эсептеген жокмун, ушундай болушу керек негизи. Анан илгертерен келаткан мына Алтама дегендер бар. Ал деген ушул 83-жылы грамм запись пластинкага жазылып калган. Ошондо Арашан ансамблинин 4 жазылып, ошонун бири Атама деп Исмайыл Кадыров агабыздын сөзүнө чыккан обонда, ошол обонда мен ошо ырдап чыкканбыз ошол. Анан ошо Арашан тобун кайрадан жандандыралы деген дагы ойлоруңуздар жокпу азыркы учурда? Эми жандандыралы деп небеткирем, жаш балдарга бергенбиз кезектен, алардын баарды багы көп кыймылдап, кээде өзүбүз кайра чыгарып калып атабыз, чогулап алып. Мына былтыр барып 50 жылдыкты өткөзүп келдик, филармония концерт коюп келдик. Ноябрдын 25-inde. Ошол эми дагы эле мындай чыгармачылык үйдө жата албайт экенсиң, дагы эле чогулуп мындай кылалы деп балдар багы шаарда да көбүнчөсү чакырса бара берет экенсиз, э? Ооба. Биз музыкалык табышмагыбыздын 2-чи бөлүмүнө өтө берелик. Келиңиздер, анда кийинки музыкабызды тыңдап алалык. Музыкасы шандай болуп кетсе, сиздерге тааныш эмес болуп атат. Айгүл деп атачу беребиз. Сатылганычы алкышкан. Ямаханын кош неме кылганда биздер кылып атабыз, э? Эгерде кааласаңыздар дагы бир ирет. Ырынан жок эле киши. Анда уnuttуңуздар, э? Мурун койду ырдылардын бири. Сөзү обону Асылбек Өзүбеков агайыбызга таандык. Көктөм ыры. Көктөм ыры. Азаматсыздар. Аябай жаңы чагылып жазып турат. Өзүбүзгө кол чаап туралык, өзүбүздү коштоп. Келиңиздер, анда кийинки музыканы тыңдап алалык. Айбайым азаматсыздар, андан кийинки музыканы тыңдайбыз. Бул да болсо эстрадагы ырчыбыздын баягы
жакынкылардын бири десек болот. Бирок булар бул ырды көбүнчөсү жаш кары дебей ырдайбыз, бирок бул сөз обону кимге тааныгы көбүбүз колдошуп түмөнбай азаматтар абалга кошот. Сөйтүгүндө бул азыркы жаштардын жаңы ыр десек болот да. Бирок бул ырды жакшы көрөбүз. Көйнөгүнөн таанылып деген эмес. Асты кандай болуп калат? Түмөнбай Колдошев мен апамды көйнөгүнөн тааныбам. Келиңиздер эми музыкалык табышмабыз болсун. Ойлодуң бекен сен дагы. Сени. Сен дагы же мен дагы. Сен дагы. Туура. Ишел өкөттөн ойлонуп Ойлодуң бекен сен дагы. Сооронбай Жусуев агабызга экен, обону Арзыбек Бедиев. Азаматсыздар. Дегенкиси тексти ырдап сүйүндүрдүңүздөр. Келиңиздер, анда ушул акыркы чыгармалардын бири болсун. Сезимге бой, азаматсыздар. Жашың солып bir күнү, жаш бойдон калбай эстеңер, эстеңер, жаш бойдон калбай эстеңер. Бул жактын мугалимдери жакшыраак билет экенсиздер, Шералиев атындагы музыкалык мектеп экен. Анан бул жактын кулуну десек да болот. Азаматсыздар, келиңиздер, өзүбүзгө дүңгүрөтө бир шаңды коштолуп. Мен сиздерге 12 музыкалык табышмаңызды жашырдым эле, бирок сиздер бирөөсүнө десем болот. Баягы текстин айтсаңыздар дагы сөз обонун таппай калдыңыздар, бирок 11-өөнө толук мыкты деңгээлде жооп бердиңиздер. Анда азыр эжекебиз комузун колуна алып даярданып турган кез экен. Okusan, dursan, tınçıkmaysan, boyuna
Аясаң аяқ тезірегіне, Музыкалык мектептен дагы мугалим экенсиз, анан сизге ырдоо жеңил болуш керек деп ойлойм. Баягы сиздерге караганда, сиздер баягы эжекебиз канча жыл болду эле бул тармакта эмгектенгениңизге? 15 жыл болду. 15 жылдын жүзү деген. Сизге деги эле мен сизге суроо бергим келип турат. Ыр сиз үчүн эмне? Баягы көпчүлүгүбүз айтат экенбиз, көп жылдан бери ырдасак мен ырсыз өзүмдү элестете албайм. Жан дүйнөм деги эле ушундай бир сонун жоопторду беребиз да, анан деги эле ыр сиз үчүн. Ыр мен үчүн негизи Кыргызстан сабак берем. Кез деле ырдап коем, өзүмө жаккан, күнүмө туура келген ырларды ырдап коем. Келиңиздер эми ырдын артынан эле ыр кылалы дагы бир ырдайлык. Айтыңызчы, деги эле бул топко кандайча мүчө болуп калдыңыз? Бул топко мүчө болуп калган себеби биз ушул арууке апалар тобу ушу биздин мектептин астында уюшулган топ мындай. Музыкалык мектептин директору эжекебиз отурат. Азыр ырдатпасак сиздерди коюшат. Экинчи киргизбей ооба. Ошол себептен азыр эжекебиздин бир сонун ырын угалы, Анда жакшы келиңиз анда. Toprak
эми деги эле баягы сиздер сабак бересиздер. Окуучуларды караш дагы бул өзүнчө бир түйшүк экен. Бирок ошол сабак берген эжекелерибизди дагы үстүнөн карайсыз. Деги эле жалпы ушул мекеме десем болот, үстүнөн карап жатасыз. Деги эле жумушуңуз сиз үчүн оор эмеспи? Жумуш мага аябай өзүмдүн сүйгөн кесибимдеги өзүм ардактоо жумушум да. Мага ушул баары жагат. Өзүңүз да ардап турасызбы? Өзүм мурдаганда ошондо санда апаларга кошулганда ардап жүрөм. Өзүм да комузчумун, мен дагы. Сабак бересиз? Сабак берем, балдарга комуз үйрөтөбүз. Ансамбльдерди чыгарабыз. Балдарыбызды конкурска даярдайбыз. Анан эң көп жакшы жумуштан кийин апалар менен ырдаган убактыларыбыз ушулар баары жагат. Жумушум оор эмес, өзүм жумушка аябай сүйүнүп келем, сүйүнүп кетем дегендей, ошондой жакшы. Ооба, сизден ушундай жооп алам деп ойлоп тургам. Мынакей программабыздагы соңуна чыгып келе жатат. Убакыт сааттагы өз коңгуроосун кагып турган учуру. Анан мен жогоруда сөз бердим эле. Анан эжекебизге сиздерден кеңешейин деп турам. Ушул эркин микрофонду эжекебизге берсекпи деп атам. Баарыбыз макул биздин. Баарыңыздардын атынан, анан Фатима апабызга берели, баягы топ жетекчисине, анан эжекебизге. Биздин Аруке апаларыбыздын тобубуз, көркөм жетекчибиз, Жипар эжебиз. Ооба, Жипар эжекебизге. Концерт мейстерибиз, бизди бүт даярдаган эжебиз. Ооба. Мен дагы музыкалык мектепте фортепиано классы боюнча сабак берем. 1-класстан 7-класска чейин окуучуларым бар. Өз кесибимди жакшы көрөм, сүйөм. Анан бул хорда ырда өзүнчө үйрөнөр, өзүң теңдүү эжелер, өзүң улуу апа эжелер менен чогуу маектешип, сырдашып, ушундай ырда, анан ошо ырдаганда биз бири-бирибизди кеңешебиз да, ыртандоодо, жеке ырларды, хорлорду, ушул жеңе турган ыр болсо, элге жага турган болсо экен дегендей ырларды биз ушундай ырдап үйрөнөбүз. Анан эмне дегеним, коллективибизге ынтымак, ден соолук, жылыбыз токчулуктун, тынчтыктын жылы болсун, ишибиз алдыга жала берсин, дөбөтүбүз колдосун, мектебибиз дагы ушул улуу атабыз композитор Шаралиев, Жумабек Шаралиев атынан коюлган, ушуну биз жакшы алып жүрөлү деген оюм бар да. Ушу кыздардын баарына чоң ыраазычылыгымды, рахматымды айтам. Бул топту уюштуруп чыгыш, жанагындай жетишкендиктерге жетиштин өзү деле өтө оор маселе. Себеби ар бир отурган айымдар өзлөрүнчө ар бир үйдүн кожоюну да. Бир кишиге эле замат деле баш ие калбайт да. Ооба. Ошентип бирөөнүн тилин таап, бирөө менен урушуп, бирөөнү кучактап, бирөөнү эркелетип, ушинтип жүрүп, анан аягында кээде ошентип эркелетип туруп, аягында менин кантип кыйкырганымды өзлөрү билбей калышат. Кайда эже деп чуркап жүрө беришет. Ошентип жүрүп, мынакей, ушул ынтымагыбыз, ушу бири-бирибизди сыйлаганыбыз, бири-бирибизди жүрөгүбүздөн жакшы көргөнүбүздүн натыйжасында жанагы мурда айткандай көп жеңиштерге жетишип келатабыз. Азыр дагы алдыда дагы ойлорубуз бар. Дагы башка бир жетишкендиктерге барсак, дагы бир бийиктикке чыксак деген жакшы максаттар бар. Эми өзүңөр келип, сиздерге чоң рахмат. Бизди жанагындай жастырып алып, кагазды карап таппай калып ырдабай, жандуу менен ырдап жүргүлө деп жакшы жолду ачып кеттиңер. Анан эми мындан кийин баарыбыз кыздар, жандуу менен жаркылдап жайнап ырдасак эле, сонун эле болот экен. Анан сиздерге чоң рахмат, нарын телевидениеси. Өзүңө чоң рахмат. Ошо апаларды тартып жүрүп турсуң, баштагы шайыр апалар болуп атпайбы? Деги эле өзүңдүн жашооңдо, өмүрүңдө дайым шайыр болуп, шаттанып, жаркылдап, жайнап, күлүп, чыкпаган нерсени кытыгылап, сууп чыгып жүрө бер. Ишиңе ийгилик болсун. Ушу Дүйшөнбай экеңди болбой атып ырдатпадың го. Мен сизди билем жакшы ырдагансызды. Кийинки берүүбүздө буюрса, мынакей алдыда да жакшы максаттарыңыздар бар экен. Ошолорго жетип, бизди чакыргана келгенде сурайм дагы, анан жакшы жаңылыктар менен бөлүшөбүз деген тилекте бүгүнкү программабызды жыйынтыктайлы деп турабыз. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү берүүбүз дагы өз максатына жетти деген ишеничтебиз. Кийинки берүүбүздө биз сиздер менен амандашканча саламатта калыңыздар. Кадырлуу кечиңиздер менен.